миллион доллар Дүйнөлүк банктын мурунку кредитинен кошумча каражаттар каралган. Кудай буюрса ушул маселе каралса, жылдын аягына чейин шаардын жылуулук электр тармактарынын түтүкчөлөрү баягы өзүнүн көлөмүнөн чоң трубаларга алмаштырылып, быйылкы кышка өз убагында жылуулук жеткизип бергенге мүмкүнчүлүк болот. Кредиттин суммасы 6,9 миллион АКШ доллары, төлөө мөөнөтү 50 жыл, жеңилдетилген 10 жыл, пайыздыгы 0%. Баягы өткөндө Дүйнөлүк банктан айтпадым беле 85 миллион деп, анын ичинде 5 миллиону жана камбарата бирге берилген. Ошонун кредиттерден да быйылкы ушул Дүйнөлүк банк ушундай шарттар менен берип атат да. Сизге дагы чоң ыраазычылык көрүнкөйүш. Мындан кийин долбоорлорду ушул окшогон долбоорлорду алып келсек, жалпы кыргыз элибизге чоң көмөк көргөзгөн болобу. Себеби биринчиден пайызы төмөн, пайызы жок. Ошондой эле төлөө мөөнөтү дагы жеңилдетилген. Кандай болгондо деле муну колдоп беришибиз керек мындай долбоорлорду. А бул болсо чыгып аткан 2 сип линия. Ошо мынакей 0,4 зымдар бүт демонтаждалган, бүт сип тартылган. Сиптен ар бир үйгө кабель менен умный счетчик түшкөн. Умный счетчиктен мынакей бул жерде концентратор турат, концентраторго сигнал келет, андан серверге барат. Бүт показания бардыгы ошол жерде сразу эле. Тура саатта 2 саат, 3 саат ошо менен анан күйүп кетип анан авария болду деп анан колдонуучулардын эмесине жараша болот экен. Могун эмеси жаш экен. Бели 17ден 6га түшөт. Суроолор болуп атат, кредит эле алып атасыңар, каяка жөнөп атат деп. Ошолорду көргөзүп, бүгүнкү күндө өзлөрү көрүштү. Биз жанагындай жоготуулардын азайганын, ошол счетчиктер, аскөбө счетчиктерди койгондон кийин, жана сип проводдорду койгондон кийин, жаңы трансформатор автоматтарды койгондон кийинки биздин баягы мындайча айтканда результатты көрүштү да. Кесек көмүр келгенде сразу бир жерден шапырып эле, сразу населенияга да ошол жактан тартып кетип атышат. Анан эмеге да ТЭЦК да ошол жактан берип атат. Ишчен көмүр жүрүп. Ушул жер, только ушул жерде кетти. Бул тараза менен, анан жыдынын таразасынын ортосунда айырмасы 3 тонна 450 болду. 3 болгондуктан. Тараза боюнча Кара Кече көмүрү менен темир жол компаниясы менен жана ТЭЦтин ортосунда ошо тараза маселеси бар да. Туура келбей атат. Ошого мен 10 күн мурун комиссия жөнөткөм. Бүгүнкү күндө ошол комиссия иштеп атат да. Кудай буйрса азыр ушул маселени да чечкенге аракет кылабыз. Үчөөндө тең бирдей тараза көрсөткөндөй кылыш керек да. Эгерде силер ошол трансформаторду сатып алган акты накладной, закупочный актыларыңар болсо, ошону менен келип өткөрүп бергиле резко. Булар анан чыкпайт, айтат, менин балансымда эмес, мен аякка чыкпайм деп коет. Бул электр энергия боюнча жана экология боюнча маселелер көтөрдү. Эми электр энергия боюнча маселелер бар экен, айыл өкмөттөрдө кошумча трансформаторлор экен, жаңы конуштарга опоралар керек деп атат. Ошол маселелерди чечкенге аракет кылабыз.